шаардык кеңешке депутат болгонго чейин талант деген ким эле өзү? Биринчи голос менен шаар кеңешине депутат болуп келгенмин. Депутаттык жумуш эмне экен? Кандай түйчүгү бар экен? Иштесе болот экен, аракет кылсаң болот экен. Депутат болуп келерде эмне убадаларды бердиңиз эле? Ошол убадалар канчалык ишке ашты? Мурда кичинекей кезимде суу ташып элем да, араба менен эшектерди магылып суу ташып элекпиз. Анан мен ошондо сөз бергем. Мен Кудай кааласа чоңойгондо жаштасам мен элиме суу чыгарып берем деп. Шаардык кеңештин депутаты катары Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарына кандай баа берер элеңиз? Кандай иштеди? Кандай иштерди жасаса болот эле? Ичим чын айтканда жылган жок да. Муну үй бүлөлүү багалы кандай болду экен деп кызыгып атышса керек. Алла таалам 8 жыл дегенде мага кыз берди 2012-жылы. Жан дүйнөңүздө айтпасаңыз болбой турчу дагы кандай ойлор калды? Мен эртең турганда дуа кылам, ар дайым элиме, жериме кызмат кылам. Ак кызмат кылам. Апам ден соолун тилейм, апам жүзгө чыксын деп тилейм. Бир гана максаттарым ошо. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кайрадан айтпасам болбойт автордук көрсөтүүсү, аты жөнүм Талгат Абдрахманов. Ассалому алейкум. Биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы ким деп турсаңыздар, Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Баев Талантбек Даданович деген агабыз бүгүн студиябызда мейманда. Талант мырза, студиябызга кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ушул сизге бериле турчу алгачкы эле суроо. Сизди жалалбаттыктар шаардык кеңештин депутаты катары тааныр маалым. Ушул шаардык кеңешке депутат болгонго чейин талант деген ким эле өзү? Эмне жумуш менен алек кылчу эле? Мен Жалал Абад шаарыбызга караштуу Тайгыраев айылыбызда төрөлгөм, ошол жерде туулуп өсүп чоңойдум. Ошол Тайгыран айылыбызда эле. Андан кийин Москвага, Россияга мигрант болуп, 2000-жылы мен Россияга кеткен мигрант болуп, ал жакта мигрант болуп 15 жыл жүрдүк. 15 жыл жүргөндөн кийин билеткестер баары бир. Ал жакта жүргөндөн баары патриот сезим ойгонуп, баары бир Кыргызстан деп, баары күйөт экенсиң. Анан ойлонуп ошондон эмеси менен шаардык кеңешке аттанып көрсөмбү, Кыргызстан үчүн мамлекетим иштесемби деп анан шаардык кеңешке аттандым эле. Тайгырай элим шаардын тургундары голос беришип, биринчи голос менен шаардык кеңешке депутат болуп келгенмин. Кайсы жылы алгач депутат болуп келдиңиз эле? Шаардык кеңешке 2017 келдим да. Мынакей 2017-жылы алгачкы депутат болуп келдим, алгачкы жолу элдин колдоосу менен өтөбүз да. Ушул депутаттык жумуш эмне экен? Кандай түйчүгү бар экен? Анан ушул депутаттык мөөнөтүңүздө эмне жумуштарды жасаганга жетише алдыңыз? Депутаттык деп жумуш деп мен деле мурдатан бери эмне кылат элем да, мисалы Жогорку кеңеш депутаттары, канча депутаттар эмне үчүн иштебейт, эмне үчүн биздин Кыргызстан өнүкпөйт, эмне үчүн биз Жалал Абад шаарыбыз өнүкпөйт. Мен дегенде анан мен Жалал Абад шаарына кеңешке коеюн деп өзүм көрдүм. Жалал Абад шаарынын кеңешине депутат болуп көргөндөн кийин анан көрдүм да, көп нерсе түшүндүм да. Мага көп нерсе сабак болду. Иштесе болот экен, аракет кылсаң болот экен. Мына карапайым калк эл кыйналып аткандын түйшүгүн жөн эле чечсе болот экен да. Мисалы үчүн основном биздин карапайым калктын көйгөйү мына суу маселеси, көпүрө маселеси, столпа деп коет, жана опора деп коет, столпа маселелери, электр мамычалары, жана зымдары, жолдорду шагыл төшөө, ушундай эле жумуштар экен да элдин көйгөйчү. Бул нерсе биздин шаарыбызга деле ишти кылсак болот экен да жөн элечи. Ушул сиз шайлоого аттанганда азыр мисалы элдер депутат десе эле убаданы берип, ошол убаданын аткарылбай калган, убадасын аткарбаган кишилерди элестетет да. Анан сиз ошол шаардык кеңешке депутат болуп келерде эмне убадаларды бердиңиз эле? Ошол убадалар канчалык ишке ашты? Мен ал нерсеге 100% айта алам. Эмне дегенде мен шаардык кеңешке коюп атканда мен эч кандай мынуңарды кылып беремин, мындай кылам деп андай эле конкретно эме берген эмесмин. Бирок мен өзүм жүрөгүмдө бар болчу. Көпүрө курамын. Кудай кааласа бюджеттерден, шаар кеңеш бюджеттен көпүрө ушул нерсени чечем дедим эле. Ошол нерсенин бүт баары башта аткарылып бүттү. Эмне дегенде мына бюджетибизден биз депутаттар коллегаларыма рахмат, коллегаларым деле жардам беришип, мына көпүрө мосттор курулуп атат бизде. Тайгыраев айылыбызда дагы столп опора, шаарга дагы опораларды бердик, столпларды бердик бюджеттен бөлдүрүп. Освещениялар орнотулуп атат.
9 Сузда азыр жакында жол кеңейтилет, ал жака дагы бюджеттен акча бөлүп бердик. Ошол нерселер кетип атат. Мисалы үчүн мурда бизде күмбөз деп коет, ушу күмбөздөрдү кашалуу иштери болду бизде. Ошол майда чүйдө, эми майда чүйдө иштер көп кылдык да, анан кийин чында эле скважина. Бизге эң элибизге керектүү нерсе бул суу маселеси. Анан мен эле мурда кичинекей кезимде суу ташып элем да, араба менен эшектерди эме кылып суу ташып элек биз. Анан мен ошондо сөз бергем. Мен Кудай кааласа чоңойгондо жаш десем, мен элиме суу чыгарып берем деп. Анан биз суу чыгарганбыз. Суу чыгарып ошо ниетиме жеттим, мен ошо ниетиме жетип элге бердик. Анан мен ошондо эме кылгам, ушу Кудай кааласа дагы айыл жериме суу чыгарып берели деп. Анан шаардык кеңештен депутат коллегаларыма рахмат, жардам беришип, арыстарга рахмат, арыс кызматкерлерине. Эл аралык уюмдар менен иштешсиз. Алар менен иштешип, арыстарга рахмат, чоң рахмат аларга да. Азыр жакын арада сууну чыгардык, алардын жардамы менен. Анан элибиз дагы ал жерде турбай, элибиз өзү тайгыран эли дагы ал жерде туруп, 300 000 сом ал жерде элибиз ham жардам берди. Шаардык кеңештен бул жактан жардам берип, азыр суу чыкты. Азыр суу маселесин Кудай кааласа шаардык эмеге тапшырышат, өткөзүп берет. Ушу менен Кудай кааласа тайгыра элибиз дагы суу менен болот. Андан кийинки дагы Төшкүчү деген айылыбызга дагы азыр суу бөлүнүп берди. Азыр суу казылып жатат ал жерде. Ал жерде жакын арада суу чыгат Кудай кааласа. Демек, таза суу менен толук камсыз болот. Андан кийинки дагы Тайгыраев айылыбыз боюнча дагы Кыргызстан, Телман, Тайгыра өзү, Төшкүчү деп коет. Ошолор боюнча дагы суу проектиси кетип атат. Кудай кааласа суу проектиси бүтсө, эмдиги жылы мен ойлойм, кийинки биздин дагы депутаттар Кудай кааласа бюджеттен акча бөлүп берет деп. Айыл жаштары менен ошол мисалы өзүңүздүн участкаңыздагы жаштар менен иш алып барууда кандай жумуштар жасалгансыздар? Балким спорттук комплекстерди куруу же болбосо дагы башка эмне жумуштар жасадыңыздар? Биз айылык жаш балдар менен, мен өзү Россияда мигрант болуп жүргөндө, биз ал жакта фонд ачканбыз. Тайгыран фондторубуз бар өзүбүз үчүн. Ошо фонд ачып, мен ал жакта фонд менен иштедим. Балдарды топтоп, балдарды айтып деп, көчөлөрүбүзгө трансформатор, столпа, жанагы опора айтып аткан мамычаларын, освещение, күмбөздөргө шагыл төгүп, жолдорго шагыл төгүп, көптөгөн жумуштар аткардык. Анан биздин общий Тайгыра фонду бар, анын жаштар кийин эме кылды. Мен бул жака келгенде жаштар ал жакта топтошуп, берги футбол площадка ачышты биздин жаштар, Тайгыранын жаштары. Мен ушу ыраазымын балдарга, рахмат. Анан кийинки мен Москвада жүргөндө, биз Россияда иштеп жүргөндө 9 Суу деген айылыбыз бар бизде. Ошо 9 Суу деген көпүрө менен кайрылышканда биз көпүрө Москва балдарын көпүрө оймой алганбыз. Курганбыз баарын биримдикте. Берди фонддун пулу бар. Бизге кошкон мигрант балдарыбыз бар, Бишкекте иштеген агаларыбыз бар, алар кошту. Америкада иштеген бир инебиз бар, ал кошкон кичине акча. Ошолордун жардамы менен анан өзүм да кичине кошумча кошком. Демек, сиз депутат болгонго чейин эле айыл жаштары менен ушул фонддор аркылуу өзүңүздөр ынтымакчылыкта иштерди бүтүрүп келгенсиздер. Ооба, биз буга чейин эме кылып келгенбиз. Не дегенде бул кылган нерсең тартылат экен. Мен ошону эме кылам да. Бир Алла Таала берген бир жашоодо ошо бир нерсе кылып калайын депчи. Кийинки муундарга бала чака неберечелерин ушу жаман сөз укпасын деп, мен ушу кыргыз элине бир тарта алып калсын деп ушул нерселерди кыла берем да. Ошол учурда мындай сиз мен мигрант болгондо, мен Россияда иштегенде, мен Москвада жүргөндө дедиңиз да. Москвада теги эмне жумуш менен алек болдуңуз? Москвада мен биринчи барганда, эми айтып өтөйүн башынан эле. Мен Москва биринчи барганда калтура жумуш аткардым, ачык сөз эми. Калтура деген бул жанагы 5-чи этаж, 6-чы этаж, 7-чи этаж цемент ташыганбыз, 50 килограмм цементти жоонузга коюп ташыйт элек. Мен ачы эч эсимен кетпейт, ал калтура болуп ташыганда мен 500 сом пулга ботинка алып кийгеним эсимен кетпейт. Бутумда ботинкем айрылып, анан бир калтура 5-чи этажга 100 кап цемент алып чыгып берсең, мен сага 500 рубль берем дегенде, айла жок ойлонуп, 1000 рубль десем бербейт, анан 500 рубль берем деп, ошо 5-чи этажга мен 100 капты алып чыгып 500 сом пул алгам да, 500 рубль алгам биринчи барганда. Ошо 500 рубльга мен ботинка алгам эсимден чыкпайт. Андан кийин ошентип калтыра кылып жүрүп, мен Бактиярка Амражанов, Бактиярка деп уксаңыздар керек. Ошо алдыман иштеп чыгып калды, алдыман чыгып калганда алдым эле барып айткам. Бактиярка, мени жумушка алыңыз. Мен кыйналып кеттим. Мен кыйналып атам, анда болбой атат жумуштарым. Десем, иштейсиңби деди, иштейм дедим. Анан ошондо мен Бактиярка жумушун алган. Ошондон бери Бактиярканын колунда мен 5 жыл ошол жерде грузчик болуп иштегем. Ошо Бактиярканын колунда 5 жыл грузчик болуп иштеп жүрдүм. Кийин Бактиярка саясатка аралашып Кыргызстанга кетти. Кийин Бактияркабыздан биз уруксат сурап, Бактияркадан уруксат сураганбыз. Бизге уруксат берсеңиз, өзүчө биз магазин ачсакпы деп.
анан өзүчө бир магазин ачып, анан ошонун эмеси менен азыр дагы эле ошо бизнесибиз бар. Строй материал бизнес, дагы жана цемент смесь, гипс картон, жана шпаклевка ошол нерселерди азыр биздин балдар сатышат. Ал жактан биз фирма ачканбыз. Мен досторум атында, ал жакта да фирма через фирма аркылуу балдар иштеп жатышат азыр. Сизде ушул шаардык кеңештин депутаты катары ушул бардык Кыргызстанда жашоочулар сыяктуу эле миграциялык агымды ошол жактагы жашоону түшүнгөн жаран катары, Кыргызстан жараны катары Кыргызстандагы саясий абал сизди түшүрткөн көрүнүштөр кайсыл көрүнүштөр? Мен Москвада, Россияда өзүм иштеп жүргөндө Кыргызстан основном бизге чек ара маселеси көп алат эле да, жүрөктү ортот эле да. Эмне үчүн ушул маселени чечип, эмне үчүн жанагындай сетиш немелер тартпайт? Эмне үчүн кум төрү боюнча деп мен көп нерсе ойлонот элем да. Эмне үчүн ушулар эме кылышпайт? Анан мен максатым анан кийин мигранттардын көйгөй көп нерсе каралбайт эле. Бирок азыр урматтуу Сооронбай Шариповичке рахмат. Мигранттардын көп нерсеси азыр кичине жеңилдеди кыйла. Жеңилдеп калды. Мурункуда биз иштеп жүргөн маалда мигранттардын өтө түйшүгү оор эле. Эч ким мындай посольстводон кабар албайт эле. Биз арызансак да анча киргизбейт эле. Ушул нерселер көп эле да ал жакта. Азыр жакшы, мына урматтуу биздин президент Сооронбай Шариповичке кыйла Москвада жеңилдиктер бар. Рахмат. Шаардык кеңештин депутаты катары жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарына кандай баа берер элеңиз? Кандай иштеди? Кандай иштер жасаса болот эле? Шаардык кеңештин мен мурунку депутаттардын баарын эле айтып жүрөм, көргөндө деле. Мен өзүм мурунку айылдык акаларымды эле көргөндө эле айтып жүрөм. Иштесе болот экен го депчи. Эмне үчүн мурда иштеген эмессиңер? Иштесе болот экен, элдин көйгөйүн ошол суу маселени чечсе болот экен ошол убакта. Ошол убакта деле мына күмбөздөр качылса болот экен го. Ошол убакта эле мына опора столбулар чечсе болот экен го деген анча агаларым кээде унчукпай калат эле да. Иштесе болот экен. Шаарды өнүктүрсөк, гүлдөтсөк болот экен. Мен Жалал бул биздин шаарда, ошол жерде өсүп чоңойгондон кийин мен да ошо Жалал шаары кооз болсо экен. Ошон үчүн мен Жалал шаарында анча ишканаларга дагы катуураак тие берем. Андай кылгын, мына жумушту мындай кылгыла деп. Жогорку кеңештин депутаттарына кандай баа бересиз? 6-чакырылыш, мисалы, азыр таркап кеткен депутаттар кандай иштеди? Кандай иштер жасаса болот эле? Мен деле 6-чакырылыш депутаттарына соц тармактарды деле угуп атасыздар. Мен соц тармактарда чындап эле алар көрүп билген үчүн эме болуп атышат. Мен деле ошондой эле аларга ичим айткандай жылган жок да. Иштесе болот экен. Аракет кылса болушат эле. Анан Талант ага эми биздин эфир артындагы көрөрмандар дагы эми бул жигит Россияда ушинтип иштептир, анан шаардык кеңеште депутат болуптур, мунун үй бүлөлүк абалы кандай болду экен деп кызыгып атышса керек. Эң жакшы. Мен сиздерге айтайын, мен кыздуу балалуу болбой, мен 8 жыл жүргөм да. 8 жыл жүрүп, мени канча нерсе айтышты, жаман сөздөр да айтышты. Бирок мен эч нерсеге көңүл бурбадым. Мен бир гана ошо өзүм азыркы жубайым менен эле өзү ишти жумуштарды аткарып, сабыр кылып биз жүрдүк. Карап көрсөк эле 8 жыл өтүп кетиптир. Анан Алла таалам 8 жыл дегенде мага кыз берди 2012-жылы. Андан кийин дагы экинчи кыз берди Алла таалам мага. Азыр алтында болгон 2 кызым бар. Мен биринчи кыз болгондо мен сүйүнгөнүмөн ошондо айткам. Өзүмчө мен алегиндей сүйүнчү, кубанычым батпай, мен биздин айылыбызда 8 айыл бар да. 8 айылга 8 боз үй таркатам. Мен чоң той берем деп өзүмчө кыйкырып, кубанып, мен 8 айылга боз үй таркатып, айылымда тагыр айылымда чоң той бергем. Демек 8 айылга боз үй таратып бердим. Боз үй таркатып, өзүм сүйүнгөнүмөн той бергем. Мен кыздуу болдум деп той бергем. Ошондо ар бир 8 боз үйгө кирдим. Мен элдерге аксакалдарга айткан эмесмин. Аксакалдарды 8 айылга киргиздим. Общий 15-40 үй тигилген. Калгандардан бөлөк меймандар келген. Мен 8 айылга 8 ошо айылда отургуздум дагы. Акырына бата берип атканда ушуда мына ушу боз үй менин атыман подарка. Подарка сиздерге. Мен кыздуу болдум. Мен кыздуу болуп ушу сиздер мага келдиңиздер. Батаңызды берип атасыздар. Рахмат сиздерге деп ушул жерден сразу ошодон эле 40 үйдү белек көргөм. Жогорку билимди кайсыл жерден алдыңыз? Жогорку билимди мен сырттан бүтүрдүм, жогоркуда юридикалык факультет бүтүрдүм, Оштон бүтүрдүм. Мен Жалал атка тапшырдым эле, Жалалаттан кийин Ошко которуп коюшту. Оштон бүтүрдүм. Эмне дегенде бул турмуштун айынан мен сырттан бүтүп калдым. Эмне дегенде кыйынчылык көп нерсени көргөндө айла жок иштегенге туура келди.
ошон үчүн Москвага барып мен 5 жыл болуп иштегем да, ошондо алып грузчикти айттым. Анан биздин студиябызга чакырганыбызга жооктубуздан келип бергендигиңиз үчүн албетте сизге ыраазычылык айтабыз. Биздин көрсөтүүбүздүн аты Айтпасам болбойт деп аталат. Жан дүйнөңүздө айтпасаңыз болбой турчу дагы кандай ойлор калды? Эми ойлор ушу, биз только менин бир гана милдетим, мен эртең турганда дуа кылам, ар дайым элиме, жериме кызмат кылам. Ак кызмат кылам. Элим эч качан кыйналбасын. Ошо тарыкталган жумуштарды аткарышым керек деп ушу ниетим бар. Ушуну бир ошо ниетти кылам. Анан бир эле ошо максатым да бар. Ушу уулду болсом дейм. Алтында болгон апам бар. Апам ден соолун тилейм. Апам жүзгө чыксын деп тилейм. Бир гана максаттарым ошо. Тилек ниеттериңизди жараткан өзү кабыл кылсын дейбиз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт буюрса өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман туруңуздар.